Эми Советтер Союзунда дагы полностью өзбектер иштетип турат. Бул Ош облусунун Өзгөн районунда жайгашкан Өзбекстан-Кыргызстан чек арасы. Аталган жерде чектешкен аймак Шархансай аркылуу бөлүнүп турат. Муну камсыз кылып турушкан да. Анан 2 Ошондой эле бул жерде Кемпироват суу сактагычын Өзбекстанда Анжиан суу сактагычы деп аташат. Бул боюнча эки тарап бир пикирге келе элек. Учурда Кемпироват суу сактагычындагы суунун 90% Өзбекстан Республикасына өтөт. Вице-премьер-министр Акрам Мадымаров жана тийиштүү мамлекеттик кызмат өкүлдөрү чектеш аймактагы көйгөйлөрдү жеринен көрүп чыкты. Бул чек ара маселеси эки тараптуу чечилет. Биз бүгүн көрүп эле биз мындай кылабыз деген менен ат чечилбейт. Анан бул таанышуу, ошондой эле кандай жолдор менен чечилүү жөнүндө дагы маселелер болуп атат, сүйлөшүүлөр болуп атат. Анан бул маселени ошол кошуна мамлекет менен болгон жолугушууларда талкуулап, ошону туура чечүү үчүн болот десек болот да бул маселени. Маалыматка караганда Кыргызстан менен Өзбекстан ортосундагы чек ара 85%га такталган. Чек ара аймактарында тактала элек дагы 10 участок бар. Анын 5-өсү Жалал-Абад облусунда, 4-өө Ош облусунда, 1 участок Баткен облусунда. Бүгүн макулдашылып тактала элек 10 участок бар. Ал участоктун 5-өсү Жалал-Абад областында, 4-өө эмеде Ош областында, 1 участок жол эмеде Баткенде. дальше кетет. Андан соң вице-премьер-министр Кара Суу шаарындагы 2010 жылдан бери жабык турган Өзбекстан-Кыргызстандын ортосундагы өткөрмө бекетке барды. Жергиликтүү бийлик тарабынан бул өткөрмө бекетти колдонууга берүү сунушу айтылды. Анткени достук өткөрмө бекетинде жарандардын көптүгүнөн ыңгайсыздык жаралып жатат. Ал жерде ушул мындайча пробка болот деп айтсак болот. Ошол жерде бир аста ушул разгрузка кылыш үчүн мына Кара Суу автодорожный өткөрмө пунктун ачышыбыз керектигин биз айттык. Себеби достуктан өткөндүн 70-80% өтүүчүлөрү негизинен ушу Кара Суу базарына, Туратал базарына келет. Эгерде биз бул Кара Суу Туратал базарынын жанында мындай айтканда бир 1 километрге жетпеген жеринде турат ушул өткөрмө чек ара посту. Ушуну ача турган болсок, бизге келген жүргүнчүлөрдүн дагы жумушу жакшы болот, өзүбүздүн экономикабыздын өсүшүнө дагы, товар оборотко да жакшы болот. Кыргыз-өзбек чек ара маселесин талкуулаган сүйлөшүүлөр жыл аягына чейин 2 ирет болоору күтүлүүдө. Маалыматка караганда эмки эки тараптуу жолугушуу Кыргызстанда өткөрүлөт. Гүлнур Арапбай кызы, Айбек Үсөнұлы, жаңылыктар.